Саламатсызбы, урматтуу теле көрүүчү. Бүгүн бизде дагы бир өзгөчө сонун чыгарылыш, кызыктуу. Өнөрлүү өлбөйт деген илгертен элибизде бир жакшы сөз бар. Алдыда биз төшөк көктөп, сеп даярдаган Калыс мырзанын чакан иш ордундабыз. Жакшы бир төшөк каптап, кызыктуу бир маек алабыз. Рекламаңыздан көрүп калат болчумун да Инстаграмыңызданчы. Бул айнек бардаларды дагы, дасторкондорду, эмнелерди дагы тигесиз? Ошо айткандай эле көргөн нерселердин баардыгын кыла берем, мисалы. Кызыгып калам, бир нерсени көрүп атып, анан ушуну мен деле кылам деп кылып атып эле кыла беребиз. Башында билчү деле эмесмин, ошо интернеттен карап атып эле. Канча убакыт кетет, мисалы, ушул бир күндө? Бир күндө бүтүрдүм. Дизайн дагы өзүңүз көтөрдүңүз, же бир жерден көрөсүз? Интернеттен көрдүм. Өзүмдүкү эмес. Анын элепте өзүм эметип, Мадинадан кестирип келип коштуруп койгонбуз ошол. Азыр баардык жумушту эле айымдар дагы, мырзалар дагы жасап калышты да. Андыктан сиздин төшөк калганыңыз бул көптү эле таң калыштуу эмес, бирок антсе дагы баарыбызга кызык. Сиз бул өнөрдү кантип аркалап калдыңыз эле? Канча убактан бери иштейсиз? Канча кыздын себебин даярдап бергенсиз? Мен бул жумушка келип калганын негизги себеби бул үй бүлөбүздө жалаң эркек бала. Ошол себептен апама жардам берип, кылышып жүрөлү үйрөндүк. Апаңыз көктөйт эле төшөк? Апам төшөк иши кылып, ар нерсе кылчу. Калпак, төшөк, шырдак, анан ал кезде айылда жашачу, ууз деп коюшчу. Апама жардам берип жүрүп, элдикин кылышса, чарчаса боорубуз жардам берип, баарыбыз тизилип отурчук. Мына шырдак болот, мына төрт буштуу болуп, тоголок болуп, төртөөбүз төрт жерге отурчук. Кээде атам деле кармалашчу. Билет негизи атам деле анан. Ошол себептен үйрөндүк. Андай мен буга иштеп калам деп деле ойлогон эмесмин. Студент болдук, печенье цехтерде иштедик, Старый Толчокто дарбаза жасап, Расул деген байке менен иштедик. Андан кийин баягы студент кезде акчага өлө кыйналасың. Ишенсеңиз, сиздерге жалган болсо мага чын, бул студент болуп окудум деген эле өзү эле түйшүк экен. Үйдөгүлөр мага 4000 сом менен ушуну канча деген точно айын айта албайм, ушунча айга жеткизесиң деген. Анан мен баягы биз эркекпиз дейм. Ал 4000 сом 4 күнгө жеткизбей жок кылып алып, үйдөгүлөрдөн коркуп, ар жерде иштеп, сабактан кийин ночь иштеп жүрүп, анан ошо үйдөгүлөрдүн 4000 сом менен 4 жыл окудум. Ошо өзүм иштеп, өзүм эметип эле, дагы Кудайга шүгүр бюджет көтө алганбыз. Акча төлөгөн жокпуз. Канча жашыңызда иштеп баштадыңыз? 16 жашымда. Биринчи курсуңуздан, 16 жашымдан баштап иштедим. Ал кезде бала болчумун, ар ким ар кандай урушса, ыйлап эле баягы. Ыйлап эле кутулчумун. Азыр ошондо эле негизи ниет кылгам мен. Ушинтип бирөөнүн көзүн карагыс жакта өзүм ишкана ачам деп. Азыркы жаш биринчи курстарга өзгөчө жакшы бир үлгү боло турган нерсени айтып атасыз. Чын эле жана көбүнчө кыз балдар эми ата-энесинен алып калышат. Балдарга үйдөн сураган бир аз ыңгайсыз, Бирок ал дагы 3-4 курста ойлонуп баштайт ошону. Биринчи курста эркелеп эле атасынын акчасы менен жүрүп калышат го. Ооба, мен негизи ошо 4000 сом берип алып, анан атам өтө каардуу киши да. Эмне деп коет, нерви жука. Бирок мага жашоого азыр рахмат айтам, ошентип мени катуу кармап эметкениңиз үчүн. Мен ошондой эмгекчил болууга түрткү болдуңуз деп рахматымды айтам. Болбосо сөз бар го. Акча жокчулуктан кыз бузулат, барчылыктан бала бузулат дейт да. Ошон үчүн ата-энелер көбүнчө кыздарга салыштырмалуу балдарды бир аз катуураак кармашат да, акча жагынан дагычы. Көнүп калбасын, оңой тамакка көнбөсүн деп, анткени оңой тамакка көнгөн баланын келечектен көп деле жакшы нерсени күткөнгө болбойт. Андыктан эрте эле турмуштун түйшүгүн мойнуңузга алып турсуз. Бул бир эң жакшы сапат, эң жакшы сизге опыт болуптур, Эч ким айылдагылар билет негизичи, мен ушундай соода жагына жакшы окшойм да. Ошо айылда эсимде бар, 6-классыбыз болчу. Нурбакыт деген классташым бар. Ошол экөөбүз элдин жанагы чөбүн чабып, чалгы менен 6-класстан баштап эле аракет менен жүрүп. Ана кыштын күнү иш жок деп отурбай,
жаңа койлордун уйлардын, эчкилердин терисин алып, кайра алып барып сатып, андан түшкөн көбүрөөк болуп калса, торпок алып, аны сатып кайра баягы мурда эле ушундайга кызык, соода жагына өтө кызыкканмын. Бир күндө ошол күнү ал кезде 800 сом чоң акча болчу. 800 сом таап алып сүйүнүп, анан баягы акча кармаган сайын баягы кызыгып эле окуумду таштап койбоюн деп бир окуйм, кайра келип иштейм. Баягы иштеп аткан жерге эле тапшырмаларды жазам. Анан эртеси күнү үргүлөп сабакта отуруп эле ошентип бүттүк, бирок жакшы. Анан айтайын дегеним эме, жумуштан адам өлбөйт экен. Анан адам кылганды адам кыла берет. Негизи жалкоолонбош керек. Жалкоолук бул адамды артка тартат. Тобокел кылып эле алдыга кадам таштай бериш керек болду. Анан балдарды ушундай эмгекчилдикке үйрөтүшүбүз керек, кичинекей. Дагы ошо кандай таанымдарыңыз бар бул төшөк каптагандан башка дагы? Кырдагандарыңызды да көрүп калдым мен интернеттен. Ооба, ырдайм. Мурда старый толчокто эме дарбаза жасап иштегенбиз. Сварка, стройка, любой эле кыла берем, иши кызыксам кылып кете берем. Жана бат жөндөмүңүз бар экен, бат үйрөнгөнчө. Жана көп монтип тигип атканда көзүңүзгө күч келет, бутуңузга, колуңуз ооруп кетет. Көнүп калгансызбы, бизге билинбейби? Мага билинбейт, көпчүлүк айтат бул аялдын жумушу депчи. Бул негизи аялдардын жумушу эмес. Бул жерде өтө күч кетет. Колдун эмеси кароосу кетип калат. Байлап салганда. Отур. Мен жери сөгүлүп кеттир дейчи. Отуруп тур байлап. Мейли жоңго. Болду ошентип тура бериң бияна. Бул жерде буту кетет. Буттарыбыз кадимкидей кесинде шишип калат. Алла шипшиктер койсун. Көп айтып кал, көзүм такышып калат деп анан билбейм. Андайлар Кудай сактасын, көрөлекмин. Көрбөй эле калайын. Канча жаштасыз? 27-демин азыр. Үйлөнө элексиз, Жок, бойдок. Үйлөнсөңүз, аялыңыз сээ жок эле келсе болот экен да, же өзүңүз билдиресизби? Билбейм, албайм деп айтканда деле болот, бирок азыр атасы баары, ата-энеси баары бериш керек деп берет экен го. Бирок коркушат да көпчүлүгү. Кандай берсек, сен материалдын эмесин билсек деп. Анан тамашалап айтып калам, кээ бирөө. Мен калың бербейм, се болбойм деп үйлөнөм да деп. Эмнеге калың бербейсиз? Калыңсыз кыздын кадыры жокпу? Кереген кептүү болсун, келин септүү болсун дейт го. Мен бул убакка чейин мисалы башка жактан кире турган эч нерсем жок. Болгону эле ушул төшөк менен аракет кылам. Анан жанагындай болобу, мисалы бизде туугандарчы калса өзү эле тийип берип коет, анан өзүбүздүкүсүң да деп эле ушундай кылып баардык эле туугандар сизге айтыша береби той топурунда? Ооба. Ал азыр туугандардын бардыгы дебейм, эми 70%-ин себебин мен бүтүрүп бергем. Акчасы келишим түрдө ошол. Көңүлүнөн чыккан берет. Мен мынча деп деле айта албайм. Негизи акча эч нерсени чечпейт, көңүл чечет го. Бергиси келсе берет, бергиси келбесе бербей рахматын айтып коет ошол. Азыр жана ырчылардай эле рахмат той дегендей. Негизи бир кыздын себин канча сомго даярдайсыз? Анан канчадан баштап канча сомго чейин болот? Айлык киришеңиз, жылдык киришеңиз боюнча. Бир кыздын себи бир сыйрасы эле 25 миңден башталат негизи. Ар кимдин. Бир сыйрасы дегенде канча болот? 4 жер төшөк, 6 подушка, бир эт төшөк, бир журкан. Ошол. Анан калганы ар кимдин табитине. Чөнтөгүнө, камчыгына карайт. Ошондо бир айда канча сом болду? Бир айда 100гө жетет эми. Дегенде айына 60-70 чыгат. Колуңузда азыр 4 киши бар, Ооба, 4-өбүз. Региондорго кыдырабыз.
заказ келип калат. Биз жете албай атам, балам келбесеңер болбойт, антпесеңер болбойт. Жөнөй барабыз, жол киресин төлөп берет, иштеп беребиз. Ошолордун үйүнө барып Мага моундай төшөктөр керек дейт. Биз сумкаларыбызга салабыз ошо чехолдорду. Биз ошол жактан эле бүтүрүп тапшырып коюп баса беребиз. Ушул убакка чейин кардарларың менен ортоңузда болгон кызыктуу бир окуя. Негизи бул мен берген заказ эмес болчу. Сиз алган заказ эмес болчу? Мен алган заказ эмес болчу. Башка бирөө алып, анан ал эже келип эле мени бетимен чоюп, төшөгүмөн чапкылап, эмне болуп атканын мен өзүм түшүнгөн жокмун да. Эже, эмне болду? Мен сизди биринчи жолу көрүп атам, кандай төшөк бердим эле десем, мынандай төшөк дейт. Анан мен биздин өзүбүздүн эмгектерибизди мен кадимкидей эле тааныйм да. Материалдарыбызды тааныйбыз, жиптерибизди тааныйбыз. Анан бул меники эмес дедим. Кандай баладан алдыңыз эле? Тетрадтын көргөзүңүз, ар бир заказ берип атканда тетрадтын сүрөткө тартып атат да. Анан тетрадтын көргөзүңүз дедим. Ошо тарткан сүрөтүңүздү ким деген, кайсы бала деп, анан базарда отурган ошо шериктерибиз экен. Бирок ал биздин ишканага тиешеси жок. Мен ошон үчүн эмне брак болуп калган бекен төшөктөрү? Бетим кыздар эле, элдин баары эле мына айланып туруп калды да мени. Болду, эми мен интернетке жайылам дегем. Анан тиги эже кечирим сурагандай эле элдин баарына тиги ошол эже өзү эле өчүрүп коюңуздар, мен адашып алдым, жаңылып алдым деп таратканга эмес. Мен ойлогом азыр эмне болсо эле сразу ТикТокко жайнатып жүрүшүп атпайбы? Ошол себептен мен азыр элден эмес, адамдан эмес, телефондон коркуп калдым негизи. Качан бирөө келип тескери маалымат берип берет деп. Бирок Кудай сактасын, тескери деле иш кыла элекпиз. Кылбай эле калалы, Кудай сактасын. Ийне кармаганды билбеген кыздар, эжелери келет. Үйрөнүп азыр көп эле. Ар бир цехте иштеп атышат. Көбү үйрөнүп алып кетип калышат, кээ бири калып калышат. Өзүм сүйгөн жумушумду өзүм кылып атканда рахат алам. Мисалы, эң күчтүү куралы бул ишенич дейт го. Адамдын ишеничин аткара билген дагы бул аманат катары кирет. Ошол себептен бардыгын эле жоопкерчиликти мойнума алып, бардыгын эле ошо оюндагыдай кылып берүүгө аракет кылам. Таанттуу киши бүт жактан таанттуу болот дейт го. Төшөк каптаган менен эле чектелбестен Калысбек мырза жакшы ырдайт. Сиздер үчүн эксклюзив. Күймөлөп шашылбадың, күтчү деп чакырбадың, шурудай чачыламын, сен мени жоготтуңбу? Толгонуп шашылбадың, ай токто деп чакырбадың, топчудай чачыламын, сен мени жоготтуңбу? Жана таанттуу киши бүт жактан таанттуу бар дейт го. Сонун үнүңүз бар экен. Рахмат. Алдыда мындай чыгармачылык менен дагы алектене турган пландарыңыз барбы? Малика деген кыз бар экен. Ошол экөөбүз дуэт жаздырып атабыз. Буюрса жайга чыгат. Качан угуп калабыз, көрүп калабыз? Ашып кетсе 1 ай, 2 ай. Дагы кандай таланттарыңыз бар? Кухняда, ашканада кандай? Повармын. Москвада иштеп келгем. Бул жакта да бир аз иштедим. Андан кийин баягы көнүп калган эле төшөгүм мени чакырып берди. Мени келип кыл деген сөйлөм. Кайра эле төшөк аралаштым. 12 жылдан бери иштейсиз. 12 жыл болду буюрса. 2-апрелде 12 жыл болду. Азыр эң эле алгачкы максатыбыз Үйлөнүш керек. Үйлөнүү. Бир баш жакшы, эки баш андан да жакшы дейт го. Үйлөнгөн адам байып кетет деп атат. Үйлөнүп байып да көрөлчү деп. Үйлөнсөңүз дагы, эгер ошо өзүңүз менен бир багытта иштегениңиз болсо, сизге окшогон өнөрү бар кыз болсо, жогу бир дагы да кеңейтип, могу кичинекей чакан цехти дагы да чоңойтуп, бизнесмен болуп кетесиз да. Деп ойлоно берем, бирок эми тагдырдын таказасына карайбыз да. Тагдырыбызга, пешенебизге эмнени жазса, ошону кылабыз, айла жок. Бирок
жакшы ниет кыла бериш керек. Ниетке жараша болот дейт го. Бирок үйлөнсөм мен бул тармакка аралаштырбайм. Неге? Ал өзүнүн да сүйгөн эмеси болот да. Балким. Карьерасы. Ошол жака колдоо көрсөткөнгө аракет кылам. Бул менин сүйгөн карьерам, бул менин хоббим, мен муну өзүм алып кетишим керек. Ал өзүнүн эмеси болот. Кааласа иштейт, кааласа иштебейт. Каалабаса үйдө отура берсин кечке. Аны иште дегенде эле адам болбойт негизи. Тапканыбыз Кудай ашыгыр. Жетет үй бүлө бакканга. Азыр могу жерге логин менен номерин жазып коебуз деп кой. Өзүңүз үйлөнүш керек, дагы кандай пландарыңыз бар? Ошол Региондорго уже месталар алып койдук дедиңиз, региондорго месталар эме? Биз өзүбүздүкүбүз, ошо иштешебиз деп мындай партнерлор бар. Мага мондой төшөк мынча штук керек дейт. Биз бияктан даярдап салып берип атабыз. Иши жок адамдарга иш таап берсек, эми жок дегенде бир жерден болбосо да бир жерден эбепке себеп болуп элге пайдабыз тийсин эле деген ой. Билбейм, мен жөнөкөй болгонго аракет кылам, болгон күч аракетим жөнөкөйлүк, сабырдуумун. Анан бирөө баягы жеп аткан ашым алып койсо деле унчугай албай кала берген адамдардын катарына кирем. Анан кекчилмин. Бирөөгө капа болуп калсам, даканса сүйлөшпөй коем. Бирок бул жаман сапат, Бул жаман сапат. Мен жакшы сапатымды айтпай эле коеюн, эл таразы эл сынчы дейт го. Эл өзү барктап алат. Анан бирок ушундай кекчилмин. Инстаграмда мени реклама кылганы билбейм да. Дайрект деген нерсени түшүнчү эмескен мен өмүрү. Жазат экен, анан алар бер жакта окулбагандар башка жака бөлүнүп калат экен да. Запрос алып кетет. Анан ошол сыяктуу эле мени бул интернетти дагы деле жакшы түшүнбөйм негизи. Ошентип тарап анан азыр эми өзүмкүн аккаунттарым зачитать этип эметип атам. СММщиктер менен иштешип жатабыз. Ошо СММ менен иштесеңиз, өзү сизге клиент деле керек эмес экен, реклама деле керек эмес экен, жетиштүү экен баары. Бирок антсе дагы замандын талабы менен ошол Instagram, интернет, TikTok'торду активдүү иштетсеңиз дагы да кардарларыңыз көбөйөт. Ооба. 27 жаштасыз, 27 жаштамын. 27 жашта жана көп жашаган эмес, көптү көргөн билет дейт го. Көп нерселерди көрдүңүз, мындай бир канча ийгиликтерди жараттыңыз. Анан өзүңүздү мындай жаңы азыркы муунга, жаштарга дегенде мындай окуучу балдар болот да, жаңы студент малындагы 15-16 жаштагы дал ушул балдарга кандай кеңештерди берет элеңиз? Мен айтайын дегеним, убакытка утулбастан, жок дегенде бир өнөргө үйрөнүш керек. Ата энелерге дагы кайрылып кетет элем. Балдарды өнөргө үйрөтүш керек. Анын себеп дегенде өнөр өлбөйт деген жер бар. Эч жерде ачкай калбайт. Ошол жумуш жок дегендерге мен тескери пикирдемин. Азыр жумуш бар. Жумуш толтура. Кылган деле билсе болду, ошол. Жок дегенде бир өнөрдү үйрөнүп алгыла айтарым деген. Анан мага азыраак комментарий жазгыла, катындын жумушу деп да. Бул чын эле андай эмес. Катын жумуш деп жазгандарчы. Анткени азыр деле аралашып кетпедиби баары элечи, бири-биринин жумушун кылып, тең укуктуу заман болуп аткандан кийинчи колунан келип аткандан кийин кыла бериш керек. Бирок чын эле сиз айткандай жумуш оор экен, аябайчы. Нагрузка көп келет экен. Ошондуктан бул мырзаларга да таандык жумуш болот. Ооба. Бирок бизде мурун энелер жасап калган үчүн ошондой ой калып калган да, калыптанып калган. Ооба, ошондой негизи бул чеберчилик негизи аял затына аталган эмес. Бул чеберчиликти Идрис алейхиссалам ойлоп тапкан да. Ал эркек болгон. Рахмат маегиңиз үчүн. Иштериңизге дагы да ийгиликтер каалайбыз. Сиздерге да чоң рахмат. Келип кабар алып, ушундай деп. Сиздин ийгилигиңиз менен бөлүшүп, башкаларга бир багыт берип, Ооба. Анан ошол сиздердин да кадамыңыздарга ийгилик болсун, баскан изиңиздерге гүл өссүн, Кыргыздын эл жерине мындай айтылбай калган сырларын, айтылбай калган маектерин элге жарыялап жүрө бериңиздер. Дайыма ийгилик.